Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыздардын Борбордук Азиядагы үстөмдүк үчүн күрөшү. Сабактын планы: Барсбек кыргыздардын каганы, Барсбектин өмүр баяны, Барсбектин тышкы саясаты, Эрен Улук кыргыздардын элчиси, Сунга токойундагы салгылашуу, кыргыздардын түрк кагандыгына баш ийиши. Барсбек кыргыздардын каганы. 19-кылымдын экинчи жарымында орус илимпоздору Енисейден табылган руна сымал жазууну окушкан. Бул жазуу 7-кылымдын башында кыргыздардын каганы Барсбек каганга арналып жазылган. Бул жазуу булагында кездешкен биринчи кыргыз ысымы эле. 688-жылы Барсбек өзүн ынанчы алп билге деп жарыялап, каган титулуна ээ болгон. Барсбек ынанчы алп билге 8-кылымда Енисайдагы кыргыз кагандыгынын башкаруучусу болгон. Барсбек байыркы кыргыздардын башкаруучу династиясынан чыккан. Барсбектин урусу Умай эне болгон. Анын туугандары сейрек кездешүүчү Умайбек деген наамды алып жүрүшчү. Атасынан эрте жетим калган 4 тууганы болгон. Тайган менен аң улоону жакшы көргөн. Барсбектин тушунда енисейлик кыргыздар коңшуларын олуттуу эсептешүүгө мажбурлаган. Кыргыз мамлекетинин тышкы саясаты түрк кагандыгында болуп жаткан окуялар менен тыгыз байланыштуу эле. Мына ушундай окуялардын бири: эски Ашина династиясынын мүчөсү Кучлук башчылык кылган түрктөр экинчи түрк кагандыгын түзүшкөн. Борбордук Азиядагы жаңы күчкө каршы кыргыздар биз кагандын 9 уулдары Курыкандар, Кытайлар, татарлар менен биргелешип Тан династиясы менен союз түзүшкөн. Бирок 688-жылы чыгыш түрктөр Бас кагандын коалициясын талкалап, толук бойдон талаанын ээси болуп калган. Кыргыздар бул салгылашууга катышкан эмес, ошондуктан өздөрүнүн аскерлерин сактап калышкан. Барсбек Ажо түрк кагандыгынын түндүк чек аралыгындагы түрктөргө башчылык кылып калган. 688-жылы Барсбек ынанчы алп билге деген такты наамын кагандык титулу менен кошо алган. Түрктөрдүн каганы Капаган кыргыздардын коркунучун жоюуну чечет. Түрктөрдүн Енисейге жасаган жоотугу ийгиликсиз аяктайт. Аскерлер кыргыздардын чек арасына жеткенде токтотулат, тынчтык келишими түзүлөт. Капаган Барсбекти каган деп таанып, ага карындашын аялдыкка берген. Тирешүү нике келишими менен аяктаган. 8-кылымдын башында күчтөнгөн Барсбек түрктөргө каршы активдүү тышкы саясатты жүргүзгөн. 707-709 жылдары ал ошол кезде түрктөр согушуп жаткан Кытайга 2 элчиликти жиберген. Түрктөргө каршы союзду уюштуруу үчүн Түргөш кагандыгына да элчилерин жөнөткөн. Түргөштөргө Эзгене баштаган элчилик жиберилген. Барсбек каган экинчи чыгыш түрк кагандыгына каршы коалиция түзүүнү көздөп, Тан династиясына, Түргөш кагандыгына жана Тибетке элчилерди жиберген. Тибетке өзүнүн эң жакын адамы Эрен Улукту жиберген. Бирок белгисиз бир себептердин натыйжасында Эрен Улук Тибетке жетпей калган. 710-жылы Тибетке Эрен Улук элчисин жөнөткөн, бирок элчи белгисиз себептерден каза болгон. Натыйжада Тибет Барсбекке союздаш боло албай калган. Ошентип Барсбек түрктөргө каршы кубаттуу коалицияны түзгөн. Алар Кыргыз кагандыгы, Түргөш кагандыгы жана Тан династиясы болушкан. Тоньёккук түрк кагандыгынын саясий жана аскер ишмери. Тоньёккук Борбордук Азияда түзүлгөн кырдаалга мындайча баа берген: Табгач каганы, башкача айтканда Кытай каганы биздин душманыбыз эле. Онок, башкача айтканда түргөштөрдүн каганы биздин душманыбыз, бирок биздин баарынан чоң душманыбыз кыргыздардын күчтүү каганы болгон деген. Түрктөр күтүп олтурбай союздаштарга биринчи болуп кол салып, аларды жалгыздап талкалоону чечкен. 709-жылы түрктөрдүн кошуну Енисейдин баш жагынан өтүп, кыргыздарга союздаш чик жана аз урууларын талкалап, Туваны ээлешкен да кыргыздарга чабуул коюу үчүн плацдармга айландырышкан. Кыргыздар Тувадан Енисейге чейинки Капчыгай аркылуу кеткен башкы жолду бийик кыр менен тосуп коюшкан. Анын калдыктары ушул күнгө чейин сакталып турат. Мындан эч кандай армия өтө алмаган эмес. Барсбек Саяндагы башкы маанилүү ашууларды да ээлеп, коопсуздукту толук камсыз кылдым деп ойлоп,
союздаштарын күтүп калган. Бирок түргөчтөр да, кытайлар да кыргыздарды колдоп чыккан жок. Алар Барсбек жөнүндө ойлошпой, өз чектерин коргоо менен алек болушкан. Эрен Улук, кыргыздардын элчиси. Эрен Улук кыргыздардын күчтүү Болшар улусунан чыккан. Тажрыйбалуу дипломат кыргыздардын чет өлкөлөргө жиберилген 4 элчилигине катышкан. Союздаштары жардамга келбегендиктен Барсбек Эрен Улукту 710-жылы күзүндө Тибетке элчиликке жөнөткөн. Бирок ал белгисиз себептер менен бөтөн жерде каза болгон. Тибет Барсбекке союздаш боло алган жок. Кытайлар менен түргөчтөр жогортууга чыгышкан жок. Натыйжада Барсбек түрктөргө каршы жалгыз күрөшкөн. Сунга токойундагы салгылашуу. Түрктөр аябай кыйынчылык менен Саян тоосун ашып өтүшкөн. Бул жогортууга Билге Каган жана анын бир тууганы Күлтегин катышкан. Бирок ага иш жүзүндө кары жана тажрыйбалуу Тонио Кук жетекчилик кылган. 710-711 жылдары кышында алардын аскерлери кыргыздарды күтпөгөн жерден каптап киришкен. Биринчи салгылашуу түн ичинде болду. Биз кыргыздарды уйкуда жатканда кол салдык. Жолду найзалар менен салдык, деп жазылган. Барсбек аман калган колун Сунга токойуна топтоп, өжөрлүк менен каршылык көрсөттү. Сунга салгылашуусу 1 жумага созулду. Мында түрктөр үстөмдүк кылды, кыргыздар толук кыйратылган. Барсбек бетме-бет салгылашууда курман болгон. Алтын көлдөгү Барсбекке арналган эпитафия. Сибирдик дыйкан Алтын көлдүн жээгинен Миңөзөн ойдуңунан түшүнүксүз тамгалар менен чегилген 2 жалпак таш табылган. Табиятынан баамчыл Корчаков бул тууралуу окумуштуу Мартьяновго кабарлайт. Бул таштагы жазуу кыргыз каганы Барсбек ынанчу Алп Билге Каганга арналган эскерүү болуп чыкты. Ал Сибирде музей ачып, ага экспонаттарды жыйнай баштаган. 1877-жылы Мартьянов Барсбекке арналган эпитафияны Минусинск шаарындагы музейге койгон. Орхон Эңисай жазма эстеликтерин изилдөөчү Кляшторный Алтын көл жазма эстелигин Барсбекке арналган деп эсептеген. Барсбектин сөөгүн кыргыздардын байыркы салты боюнча коюуга мүмкүн болгон эмес. Бул жөнүндө Алтын көлдөгү эпитафияда жазылып калган. Тема боюнча суроолор. Барсбектин иш-аракетине анализ жүргүзгүлө. Кыргыздар эмне үчүн Чыгыш Түрк кагандыгы менен согушкан? Эрен Улук деген ким болгон? Сунгадагы салгылашуу жөнүндө эмнелерди билесиңер? Кыргыздар эмне үчүн жеңилип калган?